1994 жылдын 8 августунда Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитүү тууралуу президенттин жарлыгы менен иш башкармалык жөнүндө жобо бекитилген. Мына ушул жобо бекитилген дата, тагыраак айтканда 1994 жылдын 8 август күнү иш башкармалыктын түзүлгөн күнү катары жогорку бийлик органдарынын атайын коллегиялык отурумунда каралып бекитилген. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгы 30 жыл аралыгында иш чөйрөсүн өнүктүрүү жана сапаттуу кеңейтүү боюнча олуттуу иштерди жасоого жетишти. Албетте, кандай гана жетишкендиктер болбосун, иштин көзүн билген кесипкөй адистердин ак кызматынын натыйжасы экени айтпаса да белгилүү. Иш башкармалык мамлекеттик маанидеги маанилүү иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча жогорку уюштуруучулук деңгээлде иш алып барып келди десек жаңылышпайбыз. Анын ведомстволук уюмдары мамлекеттик административдик имараттарды, мамлекеттик резиденцияларды, клиникалык оорукананы, автотранспорттук ишкананы жана башка мекемелерди тейлөө менен бирге кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугун жана сапатын дайыма жогорулатуу боюнча иштер менен алектенди. Кандай гана болбосун, бүгүнкү иш башкармалыктын башаты, турган турушу, турпаты мына сиздерден башталган, сиздерден уюган. Учурдан пайдаланып 30 жыл ичинде өмүр жолун, билимин, күч аракетин толугу менен иш башкармалыктын ишмердүүлүгүн арттырууга жумшаган кызматкерлерибизге дагы чын жүрөктөн ыраазычылык билдире кетейин. Бүгүнкү күндө бийлик бутактары өз-өзүнчө иш алып барганы менен бир мүдөөнү көздөп, элибиздин бакубатчуулугун камсыз кылууга, коррупцияга каршы күрөшүүгө, ачык коомду курууга багытталган реформаларды жүргүзүү аракетинде экенин жакшы билесиздер. Бул өз кезегинде биздин ишибизге кошумча талаптарды белгилеп, алдыбызга жаңы максаттарды жана жаңы милдеттерди коюп келет. Мындан улам буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы менен Кыргыз өкмөтүнүн жогорку кеңештин аппаратынын ишин финансалык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык жана медициналык жактан камсыз кылуу максатында өз-өзүнчө иш алып барып келген эки башкармалыкты бириктирүү чечимин кабыл алганбыз. Чакан өлкө үчүн бир иш башкармалык кылып түзүүнү коомчулуктагы туура кабыл алган миллиондогон акча каражаттары дагы үнөмдөлдү. Жоопкерчиликти мойнубузга алган соң, айрым түзүмдөрдү иш башкармалыктын карамагына алуунун өзү дагы логикага туура келген маселелер. Тагыраак айтканда, ортодогу ортомчуларды четтетип, түз иштетүү маселеси колго алынды, натыйжасын жалпы эл көрүп турат. Ошентип бүгүнкү күндө президенттин иш башкармалыгы материалдык техникалык базасы бар, кесипкөй адистерге ээ, белгиленген компетенциясынын алкагында жүктөлгөн милдеттерди жогорку жоопкерчилик менен аткаруу мүмкүнчүлүгү бар уюмга айланды.